чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ырайымдуу ыйык асмандагы Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап, күнөөгө баткан бардыгыбызды өзүңүз аяп, биз жазалана турган жазага тартылып, соттоло турган сотко Ыйса Машаяк соттолуп, анын төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, кайрадан сотко жазага келбей тургандагы биздин эмгегибиз эмес, өз ырайымыңыздын негизинде өз балдарыңыз кылып, түбөлүктүү асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүт бергендиңиз үчүн, бардык ырайымдарыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бул саатта Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын бардыгы чогулуп, сиздин ырайымыңызды даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, сиз менен чогуу бир мамилелешүүдө болушубуз үчүн чакыргандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта дагы биз менен чогуу экениңизге ишенебиз. Ар бир адамды өзүңүз жетектеп, керектелүүчү ырайымыңызды мол кылып төгүп берип, өз сөзүңүз менен бизди күн сайын жаңылантып, ар дайым жеткилиң кылууңузду суранабыз. Мындан аркы жашообузду уяткарууга, ашкерелөөгө калбай тургандай кылып, сиз тапшырып берген улуу тапшырманы кайраттуулук менен аткарганга жардам бериңиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда кыйынчылыктарга карабастан, жакшы кабарды таалыкпастан таркатып келе жаткан бардык бир туугандарга дагы да күч кубат берип, кандай кыйынчылыктар болбосун артка кадам шилтебестен, бир гана сиздин кайраттуулугуңуз менен жакшы кабарды жеткиргенге жардам бериңиз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү, биз бара турган жолду ачык кылып көрсөтүп бергендиңиз үчүн бул саатта дагы биз менен чогуу болуп, биз аркылуу өз иштериңизди аткарып, сиздин улуу эркиңиз эмне экендигин биз таанып билүүбүзгө жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин. Таңктоо группасын угабыз.
даңктоо группасына чоң ыраазычылык билдирип кетели. Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Колосалыктарга жазылган кат 1-бөлүм. Колосалыктарга жазылган кат 1-бөлүм. Колосалыктарга жазылган кат 1-бөлүм 25-аяттан 27-аятка чейин окуйбуз. Колосалыктарга 1-бөлүм 25-тен 27-аятка чейин окуйбуз. Кудайдын берген тапшырмасы боюнча ошол жыйындын кызматчысы болуп калдым. Кудайдын сөзү аткарылышы үчүн мага бул тапшырма силер үчүн ишеним менен тапшырылган. Кудайдын сөзү кылымдан кылымга, муундан муунга жашыруун болуп келген сыр азыр анын ыйыктарына ачылып берилди. Кудай бул жашыруун сырдын даңктуу байлыгы бутпарастар үчүн кандай экендигин ыйыктарга ачып берүүнү каалады. Сырдын мааниси даңктуу үмүт болгон Машаяктын силердин ичиңерде жашагандыгында. Мурунку жумада өзүңүздөр жакшы билгендей, Японияда, Токиодо кышкы конференцияны өткөрүп келдим. Андан кийин Гонконгдо дагы семинар өткөрүп келдик. Япония болобу, Гонконг болобу 3 жылдан бери бара элек болчумун. Коронавируска байланыштуу ар кандай кыйынчылыктар пайда болгон эле. Бирок ошого карабастан бардык бир туугандар талыкпастан эмгектенгендиги үчүн, үзгүлтүксүз сыйынгандыгы үчүн ишеним жашоо менен жашап келе жатышат. Коронавирус гана эмес, ар кандай кыйынчылыктар жаратылган эле. Мурункудай эле азыр талыкпастан бир туугандар жакшы кабарды таркатып келе жаткан ошол жашоону көрүп келдим. Ал эми Гонконгдо коронавирус гана эмес, Кытай мамлекетинде ар кандай эркиндикке бөгөттөр коюлган эле. Азыр ал чоң эле көйгөй болуп жаралган жок. Андай деле чоң көйгөй эмес. Эң негизгиси биздин жыйынга каршы эч кандай бөгөттөр коюлган жок. Азыркы учурда чогулуп жаткан биздин жыйын имараты өтө чоң эмес. Чоң болбосо дагы мурунку жумада биз семинар өткөргөндө орундар калбай калды. Зал толук толгон. Африкадагы Шиньоңчор пастор Чад мамлекетинде семинар өткөрүп жатат, баарлашуулар болуп жатат. Ошолордун бардыгы видео менен мага жеткирилген. Африкадагы жакшы кабар таркатуу сөзү ушунчалык өркүндөп өсүп жаткан учуру, ал үчүндө дагы сыйынып берүүңүздөрдү каалап кетет элем. Быйылкы жыл дагы аягына жетип бара жатат. Быйылкы жылды кандайча өткөрдүк? Биз өзүбүзгө өзүбүз баа берип көрүшүбүз керек, өзүбүздү таразалоо керек. Жаңы жылда Кудай берген жаңы жүрөк менен, жаңы күч менен биз кийинки жылы 1 жашка чоңоебуз, же болбосо 1 жашка карыйбыз. Ошол эле учурда руханий жашообузда дагы жакшы бир деңгээлге жетебиз деген ойдобун. Жекшемби күндөрү биз сиздер менен кайталап Кудайдын адамдарга берген эң чоң улуу белеги деп аталган теманы айтып келе жатабыз. Кандайча сиздер түшүнүп жатасыздарбы же жокпу, мен билбейм. Мисал үчүн, бул дүйнөдө өтө чоң, даанышман, ыйык, атагы чыккан, сүйүүгө толгон адам өзүнүн дагы кемчиликтери көп. Андан кийин алсыз адамды сүйүп, ошол адам үчүн чоң белекти арнай турган болсо, кандай иш болуп өтөт? Сөз менен жеткире алгыс кубанычка толот, ыраазычылык билдирет.
Биз сиздер менен ээ болгон куткарылуу белеги адамдардан алган белек эмес, дүйнөнү башкарып келген жаратуучу Кудайдын өзүнөн алган белегибиз. Биз жашап жаткан жерди жараткан, тарыхтын үстүнөн үстөмдүк кылып келген ырайымдуу, ыйык, жеткилиң Кудайдын колунан алган белегибиз болуп саналат. Бизди сүйгөн, бизди күнөөлөрүбүздөн куткарып алган, өзүнүн жалгыз уулун биз үчүн курмандык козусу катары берген чоң ырайымдын негизинде куткарылууга ээ болгон адамдарданбыз. Ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар деген сөз Эфестиктер 2-бөлүм 8-аятта жазылат. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. Куткарылууга ээ болушубуз үчүн адамдын колунан келе турган бир нерсе дагы жок экендигин ыйык жазуу бизге күбөлөндүрүп берген. Ошол себептер менен бул куткарылуу дагы бизге бекер берилген. Куткарылууну бул белек деп атайбыз, Кудайдын белеги. Белекке ээ болдук, бирок ошол белектин баалуулугу канчалык маанилүү экендигин адамдар бардыгы эле түшүнө беришпейт. Бирок ыйык жазууну изилдөөнүн негизинде биз ээ болгон куткарылуу ушунчалык барктуу, ушунчалык маанилүү экендигин жакшылап түшүнөбүз. Еврейлер 2-бөлүм 3-аятта ушундай улуу куткарылуу деп айтылат. Куткарылууга ээ болбогон адамдар бул куткарылууну барктабайт. Бул дүйнөдүн адамдары жакшы бир жетишкендикке жетиш үчүн бүт аракетин ошол нерсе үчүн жумшап жашап келишет. Ал эми Кудайдын берген улуу белеги эмне үчүн адамдар аны кабыл алышпайт? Албетте билбегендиги үчүн. Бекер берем дегенде дагы адамдар каалашпайт. Белек канчалык даяр болгон күндө дагы алуучу адам даяр болбосо аны берүүгө дагы мүмкүн эмес. Биз сиздер менен жакшы билгендей, адам күнөөсү үчүн түбөлүк сотко, түбөлүк кайгыга келе турганынын себеби күнөөсү көп болгондугу үчүн эмес, Кудай берген белекти албагандыгы үчүн, Кудайдын ырайымын барктабагандыгы үчүн, барк албай койгондугу үчүн. Биз дагы Кудайдын ырайымын таанып билүүбүз менен Кудайдын куткарылуусуна белегине ээ болдук. Белек бизге жөндөн жөн берилген эмес, ал үчүн кымбат баада кун төлөнгөндүктөн. Кандай бааны төлөп берүүгө дагы мүмкүн эмес болгон бул ишти Кудай өзүнүн жалгыз уулун биз үчүн жиберип, адамдын бейнесинде бул дүйнөгө келип, адам баласы башынан өткөргөн бардык сыноолорду башынан өткөрүп, эң эле өкүнүчтүү жол менен барып, өлүм жазасына тартылып, шапалак менен сабалып, өзүнүн бүт канын төгүү менен Кудайдын алдында кымбат баада биз үчүн кун төлөп бизди куткарып алды. Кудай эми аткара турган мындан дагы ашык, артык иш жок. Бул кайрадан болуп өтө турган иш эмес. Ошол кымбат баалуу кун төлөгөндүктөн биз чыйынтыгында белекке ээ боло алдык. Ошол белек кандай мааниге ээ экендиги жөнүндө биз айтып келе жатабыз. Куткарылуу деген белектин ичинде ар кандай комплект менен берилген белек. Бул күнөөлөрдүн кечирилиши, бир дагы күнөө кетирбегендей кылып ал бизди актады. Акталдык деп айтабыз. Эч кандай бир иш кылбаган күндө дагы биз акталышыбыз үчүн бардыгы даярдалган Кудай тараптан. Ишенбестик бул күнөө, ал эми ишенген бул акталууга ээ болуу. Ыйса биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүмгө кыйылган, мыйзамды аткаруу менен.
Биздин күнөөлөрүбүздү Ыйса Машаяк өз мойнуна жүктөгөн, ал аткарган иш аркылуу биз акталдык. Бул таң калыштуу эмеспи? Римдиктерге 4-бөлүм 25-аятта Ыйса биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүмгө кыйылган, акталышыбыз үчүн ал тирилген. Ыйса Машаяктын аткарган иши аркылуу биз акталдык. Ал кылмышкер катары жазаланып өлгөн. Эфестиктер 2-бөлүм 1-аятта жазылгандай, кылмыштарыңардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силерди тирилтти. Жаныбыз жөнүндө айтылган, адам аты аркылуу күнөөкөр болгон бардыгыбызды, жаныбыз өлгөн адамдарды, өлүп калган адамдар деген маани рухий жактан мамилебиз үзүлүп калган акыбалды айтат. Ошол жаныбыз өлгөн бизди Кудай тирилтти. Биз тирүү адамдар болдук. Ал эми куткарылбаган адамдар, алар өлүк адамдар деп бизди айырмалап койду. Андан сырткары түбөлүк өмүргө ээ болдук. Өлбөстөн түбөлүк өмүргө ээ болдук. Жакан жазган жакшы кабар 3-бөлүм 18-аятта айтылат: мен аларга түбөлүк өмүр берем. Ал түбөлүк өмүр кайрадан жок болуп кетте турган нерсе эмес. Ыйса Машаяк кайрадан тирилгендей эле бизге түбөлүк өмүр берилген. Түбөлүк өмүргө ээ болдук. Жогорудан төрөлдүк. Жогорудан төрөлдүк деген кайрадан төрөлгөнүбүз. Денеде бир жолу төрөлөбүз, ал эми Кудайдын асында рухий жактан дагы бир жолу төрөлгөнбүз. Жогорудан төрөлдүк. Жогорудан төрөлүүдө адам баласынын жашоосунда бир эле ирет болуп өтөт. Жогорудан төрөлгөн адамдардын бардыгы Кудайдын балдары болду. Тозокко бара жаткан адам күнөөлөрү кечирилишинин негизинде куткарылууга ээ болуп, жаратуучу Кудайдын астында анын уулу болду, баласы болду. Бул түшүнүүгө мүмкүн эмес, бирок Кудай тарабынан аткарылган иш деп айтсак болот. Бир адам айтат, падышанын баласы катары төрөлгөн болсо, ал адам эч нерсе кылбайт. Падышанын баласы катары төрөлгөндүктөн бардык бийликке, байлыкка ээ болот. Бардык адамдар тарабынан сыйлоого, урматтоого ээ болгон бийликке ээ болот. Артыкчылыкка ээ болот. Биз дагы Кудайдын балдары болдук. Ыйса Машаяк дагы Кудайдын жалгыз уулу катары бул дүйнөгө келип, көптөгөн азап кайгыны жек көрүндү болуп бул дүйнөдө жашаган элек. Биз дагы бул дүйнөдө жашап жаткан учурубузда Кудайдын балдары болгонуна карабастан, ар кандай кыйынчылыктар, куугунтуктар адамдар тарабынан жек көрүндү болушубуз мүмкүн. 1-Жахан 3-бөлүм 1-аятта Кудайдын балдары деп аталышыбыз үчүн, Кудайдын балдары болушубуз үчүн ал бизге кандай сүйүүнү көрсөттү. Бул дүйнө атаны таанып билбегендиктен бизди дагы тааныбайт. Атабызды тааныбайт, андан кийин кантип баласын тааныбак эле. Еврейлер дагы Ыйса Машаякты Мессия катары, Кудай катары келген теңирди алар таанып биле алышкан жок. Азыр дагы еврейлер Кудайга ишенишет, бирок Ыйса Машаякты кабыл алышпайт. Ыйса Машаяк өзү экендигине ишенишпейт. Айкаш-чыгачка кадалган Ыйса Машаяк айкаш-чыгачта кадалып өлүп, андан кийин даңкка ээ болгондой сыяктуу эле биз дагы бул дүйнөдө азап кайгыда жашайбыз, жыйынтыгында даңкка ээ болобуз. Еврей эли дагы Мисир жергесинен чыгарылгандан кийин 40 жыл бою 40 жыл бою чөлдө жашайт дагы, андан кийин убадаланган Канаан жергесине кирет. 4 деген цифра азап дегенди билдирет. Римдиктер 8-бөлүмдө 17-аятта эгерде биз балдары болсок, анда мурасчылары да болобуз.
Машаяк менен бирге даңкталышыбыз үчүн аны менен бирге азап тартабыз. Машаяк менен бирге даңкталышыбыз үчүн периштелер ал даңкка ээ боло алышпайт. Машаяк менен бирге даңкталышыбыз үчүн аны менен бирге азап тартышыбыз керек. Бул дүйнөдө убактылуу машаякчы катары жашап, тил алчак болуп жашаган жашообузда сөзсүз түрдө кайгы болот, азап болот. Ошол азаптарда Кудайга толугу менен таянуу менен жашаган учурда сөзсүз түрдө жашоодо өзгөрүүлөр болуп өтөт. Канаан жерине киргенден кийин, Канаан жергесине кирген Израиль элинде эле биз дагы бир аз убакыт өткөндөн кийин Кудайдын падышачылыгына барабыз. Кудайдын мурасчыларыбыз, Кудай менен мурасташпыз. Жакан жазган Жакшы кабар 14-бөлүм 2-аятта атамдын үйүндө орун көп деп айтат. Өзүнүн балдары үчүн өтө кооз, өтө даңктуу сонун үйлөрдү даярдап койгон Ыйса Машаяк ошол сөздөрдү айткан. Ал үй канчалык кооз экендигин биз элестете да калбайбыз. Анткени 1 Корунтуктар 2-бөлүмдө жазылгандай, өзүн сүйгөндөргө көз көрбөгөн, кулак укпаган, адамдын оюна да келбеген нерсени даярдап койгон. Албетте элчи Жакан жана элчи Павыл бейишке барып бардыгын көргөн адамдар. Ошол себептер менен алар ар дайым Кудайдын падышачылыгына барууну эңсеп келишкен, каалап келишкен. Бирок адам ой менен жеткире алгыс, сөз менен жеткире алгыс нерсени Кудай бизге даярдап койгон. Матай 25-бөлүмдө асмандагы атамдын алдындагы адамдар бактылуу, дүйнө жарала электе эле силер үчүн даярдалган падышачылыкты мураска аласыңар. Бул дүйнөдө азапта жашайбыз, кыйынчылыкта жашайбыз. Бирок алардын бардыгы убактылуу. Бир аз чыдап кое турган болсок, тил алчак болуп жашасак, Кудайга таянууну үйрөнсөк, кандай азап болбосун, кандай мүшкүл башыбызга түшпөсүн, Кудай биз менен чогуу. Матай 28-бөлүм 20-аятта бул дүйнөнүн акырына чейин бардык убакта мен силер менен чогуу болом. Теңир биздин көзүбүзгө көрүнбөйт. Анан кантип эле биз менен чогуу болсун деп ойлошуңуздар мүмкүн, бирок ал дайыма биз менен чогуу. Анткени ыйык жазууда Кудайдын убадасы ошондой. Көзгө көрүнбөгөн Кудайга биз сөз аркылуу ишенебиз. Кудайдын керемет күчүн Израиль элинин тарыхы аркылуу ыйык жазууда жазылгандай, биз таанып билебиз, ага ишенебиз. Кудай бизди канчалык сүйгөндүгүн, бизди канчалык сактагандыгын, коргогондугун биз ыйык жазуу аркылуу көрүп биле алабыз. Ал убада эч качан өзгөрүлбөйт. Куткарылган адамдар дагы кээ бир учурда ошол Кудайдын убадасына ишенбестен, таянбастан өздөрүнүн тажрыйбасына ишенүү менен аракеттенишет. Андан сырткары ушуга чейин 7 нерсени айтып кеткенмин. 7 нерседен дагы сырткары көп нерсени айтсак болот. Алардын ичинен ыйык рухту белекке алдык. Буга чейин айтып кеткендей, бул дүйнөдө эң эле даанышман, ыйык, атагы чыккан, сүйүүгө толгон адам бир адамга белек арнай турган болсо, ал адам сөзсүз түрдө ыраазычылык билдирет. Эгерде белек эле берип тим болбостон, ар дайым сени менен чогуу болом, сени сүйөм, сени коргойм, сага жардамымды берем, түбөлүккө чогуу болом деп убадасын бере турган болсо, анда ал белектен дагы чоң артык нерсе болуп саналат. Элчилердин иштери 2-бөлүмдү карасак, куткарылган, ишенген адамдарга ыйык рухту белек кылган.
улуу белекке ээ болдук. Кудай Теңир өзү биз менен чогуу. Ыйсанын эки ысымынын эки мааниси бар. Биринчиси Ыйса куткаруучу, Jesus is Savior. Куткаруучу деген мааниге ээ. Ыйсанын өзүнүн ысымы куткаруучу. Анын ысымын Иммануэль деп коюшат. Кудай биз менен деп которулат. Эмне үчүн бизди куткарып алды? Биз менен чогуу болуш үчүн. Түбөлүк бейиште Кудай менен чогуу гана болбостон, бул дүйнөдө жашаган учурубузда биз менен чогуу деп ал убадасын берген. Андай боло турган болсо ал каякта? Биздин ичибизде, биздин жүрөктөрүбүздө. Биз сиздер менен окуп кеткен аяттарды кайрадан карасак, Колосолуктар 1-бөлүм 25-аятта Кудайдын берген тапшырмасы боюнча ошол жыйындын кызматчысы болуп калдым. Кудайдын сөзү аткарылыш үчүн мага бул тапшырма силер үчүн ишеним менен тапшырылган. Элчи Павел, мен силердин кызматчыңармын. Кудайдын кызматчысы болушум үчүн мага ишеним менен тапшырылган бул иш. Кудайдын сөзү кылымдан кылымга, муундан муунга жашыруун сыр болуп келген. Убадаланган Кудайдын сөзү аткарылыш үчүн 26-аятта сыр деп аталат, жашыруун сыр. Кудайдын сөзү бул жашыруун сыр. Жашыруун сырды бардык эле адамдар биле бербейт. Ошол сөз сыр ачылган адамдар гана аны таанып биле алышат. 26-27 аяттарды карасаңыздар, жашыруун сөз, жашыруун сыр 3 жолу кайталанып айтылат. Сыр. Жашыруун сырдын муундан муунга жашыруун болуп келген сыр азыр анын ыйыктарына ачылып берилди. Жашыруун сыр мурун дүйнө жаратыла электелек. Кудай өзү дүйнөнү куткара тургандыгы жөнүндө пландап койгон. Муундан муунга жашырып келген сыр Кудайга гана таандык болгон бул жашыруун сыр эми Ыйса Машаяк аркылуу ачылды. Анын ыйыктарына ачылып берилди. Кудай бул жашыруун сырдын даңктуу байлыгы, жашыруун сыр канчалык даңктуу, маанилүү экендигин, бутпарастар үчүн кандай экендигин ыйыктарга ачып берүүнү каалады. Ыбрайымдан баштап Ыйса Машаяк келгенге чейин 2000 жыл аралыгында Израиль эли аркылуу өзүнүн керемет күчүн, өзүнүн планын, куткарылуу планын аткаргысы келген. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келүүсү менен ошол Кудайдын бардык убадалары аткарылган. Бутпарастар үчүн кандай экендигин ыйыктарга ачып берүүнү каалады. Израиль эли гана үчүн эмес, бүт бутпарастар үчүн. Кудайдын даңктуу байлыгын таанып билиш үчүн сырдын мааниси даңктуу үмүт болгон Машаяктын силердин ичиңерде жашагандыгында. Ал жашыруун сырды кыскача кандай айтсак болот? Бул Машаяк силердин ичиңерде жашагандыгы. Кудайдын алдын ала даярдалган белеги жөнүндө айтылат. Ошол белек Ыйса Машаяк аркылуу бизге далилденди. Биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирди, бизди куткарды, Кудайдын балдары болушубуз үчүн аткарды. Силердин ичиңерде жашаган Машаяк, биздин жүрөгүбүздө жашаган Машаяк. Ошол Теңир бизге
түбөлүктүү, даңктуу үмүт болуп саналат. Машаяк биздин ичибизде жашагандыгы ал даңктуу үмүткө ээ болгондугубузду далилдейт. Түбөлүктүү даңкка ээ болгондугубуз бизди куткарып алып, эми бейиштен жолугушабыз деп эле коштошпостон, Теңир биздин ичибизде жашайт. Жакан 14-бөлүмдү карасак, мен атамдан өтүнүп сурайм, силерге башка соородуучуну чындык рухун берет. Ал түбөлүк силер менен болот. Бул дүйнө аны кабыл ала албайт. Бирок силер аны билесиңер, анткени ал силердин ичиңерде болот. Башка соородуучу ыйык рухту бизге белек катары бердик. Машаяк өзүнчө, сооротуучу өзүнчө эмес, баардыгы бир. Римдиктер 8-бөлүмдө карасак, ыйык рух деп аталат, андан кийин Машаяктын руху деп аталат, анын баардыгы ыйык ата, уул, рух, 3 биримдиктүү Кудайды билдирет. Дүйнөгө болгон биздин логикабыз же болбосо билимибиз менен таанып билүүгө мүмкүн эмес. Кантип эле ыйык ата, уул жана рух бир болсун деп. Бирге бирди кошсоң канча болот десең, бир болот дейт. Канчалык үйрөтсөң дагы бир болот деп өзүнүкүн бербейт. Эки болот да кантип бир болмок эле. Бирге бирди кошсоң бир болот. Негизи бирди бирге кошсоң, дагы бирди кошсоң 3 болушу керек эле, бирок бир болот. Биздин эсебибиз менен буну жеткирүүгө мүмкүн эмес. Ыйык жазуудагы ар бир мазмун бул дүйнөнүн логикасы, дүйнөнүн идеологиясы менен таанып билүүгө мүмкүн эмес. Бизге эмне керек? Ишенүү керек. Адам өзүнүн билими менен Кудайды таанып биле албайт, Кудайдын акылмандыгын. Кандай болгон күндө дагы ыйык рух биздин ичибизде жашайт. Галатиялыктар 3-бөлүм 2-аятта: силер ишенген учурда ыйык рухка ээ болгонсуңар. Куткарылган күнү Кудайдын ырайымын таанып билишибиз үчүн бизге жардам берген ыйык рух. 1-Корунтуктар 2-бөлүм 12-аятта: силер Кудайдын рухун кабыл алдыңар. Кудайдын бизге эмне бергенин билишибиз үчүн Кудайдын рухун берген. Биз ушунчалык акылдуу болгондугубуз үчүн эмес, ыйык рух аркылуу бардыгын түшүнөбүз. Элчилердин иштери 16-бөлүмдө элчи Павел Филиппия жеринде жакшы кабарды таркатып жаткан учурда дарыянын жээгинде көптөгөн элдер бар эле. Ошол элдердин ичинен Лидия деген аял бар эле. Ал кездеме менен соода кылган Лидия деген аял бар эле. Бирок ошол Лидия деген аялдын жүрөгүн Кудай ачат дагы, Павелдин айткан сөздөрүн бардыгын кабыл алган. Көптөгөн адамдардын ичинен ошол Лидия куткарылууга ээ болот. Мурунку өзүмдүн бир нерсемди эстеп кеттим. Тегу шаарында рухий семинарияда мен окуп жаткан учурда ушунчалык мен тырышчаактык болуп окугандыктан мага бир жыйынды тапшырып беришкен. Такыба болуп жашаатчумун. Жүздөн ашык адамдар ошол жакта чогулушчу эле. Пастор катары көптөгөн бардыгыбыз куткарылган. Бир пастор бизге келип сабак өтүп жаткан учур эле. Ошол учурда ал Кудайдын сөзүн айтып жаткан эле. Көптөгөн адамдардын ичинен, жүздөгөн адамдардын ичинен жыйынтыгында бир эле жалгыз мен куткарылдым. Кийин карап көрсөм, ал адамдар куткарылган жок экендигин билдим.
рухий семинарияга барган күндө деле бардыгы эле куткарылган адамдар болуп санала беришпейт. Кудай үчүн руханий семинарияга барышабы же жокпу? Кээ бир адамдар эмне деп айтышат? Мындай университетке бара албаган, өтө албаган адамдар руханий семинарияга барышат деп атайт. Же болбосо шунчалык ишеними жакшы адамдар рухий семинарияга барып окушат. Кээ бир адамдар 6 күн иштейт дагы 1 күн эс алат. Ал эми пасторлар 1 күн иштейт дагы 6 күн эс алат. Кедейлер, кечиресиздер, жалкоолор барып окуй турган окуу деп айтышат. Биздин жыйын андай эмес. Туура түшүнүңүздөр. Ошол руханий семинарияны бүтүшөт дагы пасторлар болушат дагы, анан кийин бир чоң жыйынга ээ болушат. Мен да карап көрсөм, ал өтө өкүнүчтүү. Карап көрсөңүздөр, алар ыйык жазуунун сөздөрүн окубастан экзамен баракчаларын бардыгына тапшырып беришет дагы. Экзамен учурунда экзамен алып жаткан пастор айтат: силер келечекте пастор боло турган адамсыңар, силерди Кудай чакырып алган, ошондуктан мен силерди кароомдун кажети жок деп чыгып кетет. Ошол учурда экзамен берип жаткан бардык пасторлор шпаргалкасын көрүп бири-бирин көчүр, анан экзамен тапшырып чыгып кетишет. Анан ошондой жүрөктөрдү көрүп туруп Кудай кантип аларга куткарылууну берет? Өзүнүн койлору үчүн жанын берүүгө даяр болгон кайтаруучу деп айтат. Ал эми мындай кайтаруучулар кандай болуп калышат? Кантип анан адамдарга жакшы кабарды жеткиришет бул адамдар? Кандай болгон күндө дагы ошол көптөгөн адамдардын ичинде мен Кудайга жаккандыгым үчүн мен куткарылууга ээ болдум. Кудай өзү жүрөгүн, адамдын жүрөгүн ачмайынча адам түшүнө албайт. Кудай биздин жүрөктөрүбүздү ачып, Кудайдын ырайымын таанып билүүгө бизге жардамын берди. Куткарылган адамдын ичинде ыйык рух жашайт. Силер качан ишенип кабыл алганда куткарылууга ээ болдуңар деп айтат. Куткарылган учурда менин ичинде ыйык рух бар экендигин, жогорудан төрөлгөндүгүндү билчү эмесмин. Кийин жазууну окуп жатып, күнөөлөрүм кечирилди, жаным тирилди, Кудайдын балдары болдум, ыйык рухка ээ болдум, Кудайдын мураскору болдум, ыйык рухка ээ болдум деген нерсенин бардыгын акырындан түшүнө баштадым. Аллилуйя, ыйык рух менин ичимде жашайт. Бул чоң керемет. Ошол ыйык рух, жаратуучу Кудай, бизди сүйгөн, бизди куткарып алган Кудай алыста эмес, эми менин ичимде жашайт. Асма менен жерди толтуруп турган Кудай өзү. Жеремия 23-бөлүмдө айтылат: асма менен жерди толтуруп турган мен эмес бекем. Кудай рух болгондуктан ал бардык жерде. Азыр бул саатта дагы биз менен биздин жүрөктөрүбүздө дагы ал чогуу. Башыбыздагы чачыбыздын санын дагы билүүчү Кудай. Анан кантип Кудай биздин ичибизде болсо, биздин ичибизде эч бир нерсе аткарбай койсун. Ыйык рухка ээ болдук деген сөз өтө таң калыштуу нерсе, өтө маанилүү. Ыйык рух биздин ичибизде бар экендигине ишенишибиз керек. Эфестиктер 3-бөлүм 17-аятта: ишеним аркылуу Машаяк силердин жүрөгүңөрдөн орун алат. Ишеним аркылуу Машаяк силердин жүрөгүңөрдөн дагы орун алат. Менин ичимде бар экендигине ишенишибиз керекпиз. Ишенбеген адам
ыйык рухтун жетеги менен жашай албайт. 1-Корунтуктар 6-бөлүм 19-аятта силердин денеңер ичиңерде жашаган ыйык рухтун ибадатканасы экендигин билбейсиңерби? Ыйык рух жашаган ибадаткана. Кудай жашаган жерди ибадаткана деп айтат. Ыйса Машаяк бул дүйнөдө болгон учурда Ыйса Машаяк ибадаткана эле. Бул ибадаткананы бузгула, мен аны 3 күндүн ичинде кайра тургузам дегенде жүйүттөр айтат. Бул ибадаткана 46 жыл тургузулган. Ана кантип 3 күндүн ичинде тургузам деп коесуң? Жакан 2-бөлүмдө Ыйса ибадаткана деп өзүнүн денесин айткан. Иерусалим ибадатканасында Кудай чогуу эмес. Ошондуктан Иерусалим ибадаткананы көрүп Ыйса айтат: "Мына үйүң ээн калат." Кудай эми ал жакта эмес. Эми ал ибадаткана Ыйсанын ичинде эле. Ошол ибадаткананы бузгула, мени өлтүргүлө, мен 3 күндөн кийин кайрадан тирилем деген мааниде айткан эле. Ыйса Машаяк өлүп кайрадан тирилгенден кийин ибадаткана эми каякта? Адамдар колдору менен тургузган ибадатканада Кудай жашабайт. Адамдар чоң бир ибадаткананы тургузушат дагы анан ибадаткананы ыйыкталуусу деп аташат. Биз жыйын тургузганда ачылуу аземи деп атайбыз, ал эми башка адамдар ибадатканынын ыйыкталуусу деп аташат. Ал туура эмес. Ибадаткана деп атагандыктан дүйнөдө өздөрү каалашынча оюна келгенди жашашат дагы. Ибадаткана келгенде Кудай саламатта турдуңузбу? Сизге салам айтам деп кайрылышат. Анткени Кудай ибадатканада гана деп ойлошот. Ал курулай ишенүү. Эми Кудайдын руху каякта? Биздин ичибизде, жогорудан төрөлгөн адамдардын ичинде жашайт. Ошону билбейсиңерби деп элчи Павыл ашкерелейт. Билбегендиктен ошол денеси менен күнөөгө барышат. Римдиктер 8-бөлүм 9-аятта кимде Машаяктын руху жок болсо, ал Машаяктык эмес, Машаякка таандык эмес адам. Машаякчы деген сөз кимди билдирет? Жыйынга барган адамды Машаякчы дебейт. Ошондуктан Машаякчы деген сөздү ар кайсы жака барып эле чаптай бербегиле. Машаякчы деген сөз Машаяк анын ичинде жашаган адамды Машаякчы, Машаякка таандык адам. Машаяктын руху жок болгон адам Машаяктыкы эмес. 2-Корунтуктар 13-бөлүм 5-аятта өзүңөрдү өзүңөр текшерип көргүлө, ишеним жолундасыңарбы же жокпу? Сынап көргүлө. Өзүңөрдү текшергиле. Мисал үчүн биздин ичибизде бизге байкалбастан биз кандайдыр бир ооруга чалдыктыкпы? Мисал үчүн ар кандай бактериялар бар, вирустар бар, микробтор бар. Иммунитети күчтүү адам ал бактерия, вирустар менен каршы күрөшөт. Бирок анын бардыгы байкалбайт. Бактерия, вирус, микробтор ичибизге киргенде иммунитет күчсүз болгон учурда оору далилденет. Ошондуктан биз ар дайым медосмотрдан өтүп туруубуз керек. Ден соолугубуз кандай акыбалда турат, ошону текшерип көрүшүбүз үчүн. Так эле ошондой эле өзүңөрдү өзүңөр сынап көргүлө, ишеним жолундасыңарбы же жокпу? Ишенбеген адамдарга айтылган сөздөр эмес, ишенген адамдарга айтылган сөздөр. Теңир дегенден баары эле асман падышачылыгына кире бербейт деп айтылган. Кимде ким жогорудан төрөлбөсө Кудайдын падышачылыгын көрбөйт. Ошондуктан мен жогорудан төрөлгөн адаммынбы? Чынында эле куткарылган адаммынбы? Кудай жактырган ишенимге ээ болгон адаммынбы же жокпу? Ишенимим бар деп ойлоймун, бирок Кудай менин жанымдан кет, мыйзамсыз иш кылуучулар деп айта турган болсо мен кандай болот?
өзүнүн ишенимин текшерип көр дейт. Ыйса Машаяк силердин ичиңерде барбы же жокпу өзүңөр билбейсиңерби? Андай болбосо силер Кудай таштаган адамдарсыңар. Машаяк силердин ичиңерде бар экендигине ишенишиңер керек. Куткарылган адам ыйык жазууну изилдеп жатып, ушул куткарылган турбаймынбы? Ушул жогорудан төрөлүү деген турбайбы? Ушул Кудайдын балдары болуу деген турбайбы? Ушул нерсе Машаяк менин ичимде жашайт турбайбы? Деп акырындык менен бирден ишене алабыз. Эгерде Машаяк силердин ичиңерде жашабаса, анда силер ташталган адамдарсыңар. Же болбосо ишенимиңер жалган ишеним. Жыйынга тырышчаактык менен келет, бирок ал ишеними Кудайга жакпаган ишеним да болуп калышы мүмкүн. Жыйынга барган адамдар өтө көп, бирок чыныгы ишенген адамдар өтө аз. Лука жазган жакшы кабар 13-бөлүмдө айтылат. Куткарылган адамдар аз болобу деп сураганда Ыйса эмне деп жооп берет? Тар эшиктен кирүүгө аракеттенгиле. Анткени көптөр кирүүгө аракеттенишет, бирок бардыгы кире алышпайт. Кирүүгө аракеттенишет, бирок кирген адамдар бардыгы эле кире беришпейт. Ушул сөздөр өтө көп жазылат. Мен жыйынга баргандыктан, тырышчаактык болуп жашагандыктан, такыба жашагандыгым үчүн кандайча текшерип көрүшүбүз керекпиз өзүбүздү? Ишеним уккан сөз аркылуу пайда болот. Ал эми уга турган сөз Кудайдын сөзү. Сөз аркылуу өзүбүздү сынап, өзүбүздү текшерип көрүшүбүз керекпиз. Андай болбосо, жөн эле жыйынга барып келген адам болуп калат. Ишенген ишенет, бирок Кудай кабыл албаган, Кудайга жакпаган ишеним болушу мүмкүн. Жазууда айтылат, ташталган ишеним, бузулган ишеним, олку-солку болгон ишеним. Ошол ишеним чынында Кудайга жага турган ишенимби же жокпу? Адамды бейишке алып келүүчү ишенимби же жокпу? Ошону текшерип көрүүсү зарыл. Куткарылган адамдын ичинде ыйык рух жашайт. Ал нерсеге дагы ишенүү керек. Күнөөлөрү кечирилгендигине ишенип, жогорудан төрөлгөнүнө ишенип, түбөлүк өмүргө ээ болгонуна ишенип, анда ыйык рухка ээ болгонуна дагы ишениши керек. Ыйык жазуунун негизинде ишенсе, ыйык жазуунун негизинде бейишке бара алат. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүмдү чогуу ачабыз. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүм 14-аят. Римдиктерге 8-бөлүм 14-аят. Бардыгыбыз чогуу окуйбуз. Анткени Кудайдын рухунун жетеги менен жүргөндөрдүн баары Кудайдын балдары. Чындык руху бул Кудайдын рухун билдирет. Кудайдын руху деп да аталат. Куткарылган адамдардын жашоосу Кудайдын рухунун жетеги менен болгон жашоо. Жөн эле жыйынга келип, ар кандай ишеним жолдорунда жүргөн адамдар диний иштер менен алек болгон адамдарды ал башка адамдар деле жакшы кыла алышат. Бирок куткарылган адам кандайча айырмаланат? Кудайдын рухунун жетеги менен жашаган адам. Машаякчынын жашоосу рухтун жетеги менен болушу керек. Ыйык рухтун жетеги менен жашашы керек. Жакан 16-бөлүм 13-аятта чындык руху келгенде силерди чындыкка үйрөтөт. Чындыкка үйрөтөт деген сөз менен үйрөтөт дегенди билдирет. Сөз менен бизди жетектейт. Сенин сөзүң бутума шам, жолума жарык. Бул сөздүн мааниси бул дүйнөдөн асман падышачылыкка чейин бизди алып баруучу жол.
Ыйса айтат, жол, чындык жана өмүр менмин, атама мен аркылуу гана барууга болот. Кудай белгилеп койгон жол менен гана бейишке бара алабыз. Ошондуктан ыйык рух чындыкка үйрөтөт. Бизди куткарылууга гана, ээ болууга жардам бербестен, чындык сөз менен жашаганга жардамын берет. Ыйык рухтун жетеги менен жашаган адамдардын бардыгы Кудайдын балдары экендигибизге күбө катары. Кудайдын балдары экендигибизге күбө катары далилденген, күбөлөндүрүлгөн. Жакан 10-бөлүмдө айтат, менин койлорум менин үнүмдү угушат. Алар мени тааныйт, мени ээрчишет. Койлор өзүнүн кайтаруучусун билишет, кайтаруучу дагы өзүнүн койлорун билет. Чоочун кишини ээрчишпейт, андан качат. Мен Туркияга барган учурумда талаадан өтүп бара жаткан учурда койлор өтө көп бекен. Аны кайтаруучусу койчуман кайтарып жүргөн эле, өзүнүн сөздөрүн айтып койлоруна. Астыга бара жатса, артынан койлору ээрчип бара жатат. Анан ошол кайтаруучуга мен барып сурандым. Бир аз убакытка ошол өзүңдүн кийген кийимиңди мага берип тур деп. Анын баш кийимин дагы сурап кийдим, анан колундагы таягын дагы алдым дагы. Андан кийин ага окшошуп, анан койлорду чакырдым. Хей, хей, хей деп. Алар мени карап да коюшкан жок. Эмне үчүн? Анткени өздөрүнүн кайтаруучусунун үнү эмес. Менин койлорум менин үнүмдү угушат, мен аларды тааныйм, алар мени ээрчишет. Менимче ал койлор мынтип болуш керек. Өзү кайтаруучу да болбостон эмне кайтаруучусу тууруп атыптыр деп. Эч бир реакция да кылып коюшкан жок. Эгерде кайтаруучусу жанында болгондуктан алар качып кетишкен жок. Кайтаруучусу жанында болбосо качып кетиши деле мүмкүн эле. Мен канчалык кайтаруучуга окшош болгон күндө дагы мени алар таанышпайт. Таңдай тамакты даамын сезгендей эле кулак сөздү айырмалат. Куткарылган учурда кулагыбыз ачылат. Чынында эле рух аркылуу айткан сөзбү же адамдардын ою менен айтылган сөзбү? Адам айырмалай баштайт. Өзү сүйлөп жаткан сөзбү же сөз аркылуу сүйлөп жаткан сөздөрбү? Алардын бардыгы билбестен анын артынан ээрчип кетет. Ээрчип бара бере турган болсок, пастордун артынан, адамдын артынан, конфессия ар кандай аягымдардын аркасынан ээрчип баратып, жыйынтыгында тозокко чейин түшүп калышыбыз мүмкүн. Кандай болгон күндө дагы ыйык рухтун жетеги менен жашашыбыз керек. Ыйык рухтун жетеги менен жашашыбыз үчүн эмне кылышыбыз керек? Ыйык рух кандайча иштейт? Ошол жөнүндө билишибиз керекпиз. Ыйык жазууда өтө жакшы жазылган. Галатиялыктар 5-бөлүм 16-аятта силерге айтарым, ыйык рухтун жетеги менен жашагыла. Ошондо күнөөлүү каалоолор, дененин күнөөлүү каалоосун аткарбайсыңар. Эфестиктер 2-бөлүм 2-3 аяттарда бир кезде силер дүйнөнүн адаты боюнча абада бийлик кылып жаткан төрөнүн жетеги менен жашачусуңар. Дененин каалоолорун аткарып, оюңарга келгенди кылып, дененин күнөөлүү каалоорун аткарып жашачусуңар. Кудайдын каарына кала турган адамдардан болчусуңар. Шайтандын жетеги менен дененин каалоосун аткарып жашачубуз. Жыйынтыгында Кудайдын асында, Кудайдын каарына кала турган адамдардан болчубуз. Эми куткарылган адам дененин каалоосун аткарып жашабастан рухтун жетеги менен жашайт. Рухтун жетеги менен жашагыла, ошондо денеңердин күнөөлүү каалоолорун аткарбайсыңар. Дененин каалоосун эмес,
рухтун каалоосун аткарып жашай алабыз. Албетте ал үчүн биздин ишенимибиз бир аз өсүшү керек. Кичинекей балдар өздөрү каалагандай ыйлашат, айтканын бербейт, ачкөздүк кылат. Эмне уят экенин дагы билишпейт. Кичинекей кезинде жылаңач бойдон жүрө беришет. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин чоңойгондо алар уялганды да биле башташат. Бул нерсе аларга, чоңдорго жагабы, жакпайбы, ата энесин кандайча жакшы көрөт, ошону биле башташат. Куткарылган адамдарды, жаңыдан куткарылган адамдарды кичинекей жаңы төрөлгөн балдар сыяктуу деп айтат. Жаңы төрөлгөн бала эмне экен деген айырмалап биле албайт. Куткарылгандан кийин канча жыл өтсө дагы сен өзгөрбөйсүң деп адамды айыптабастан, куткарылгандан кийин 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл өткөндөн кийин ал акырындык менен өсө баштайт. Анын инсандык сапаттары дагы өзгөрүлө баштайт. Руханий жашоодо дагы бир аз убакыт өткөндөн кийин 1-Корунтуктар 3-бөлүмдө 1-аяттарда жазылат. Элчи Павыл жүйүттөргө кайрылып айтат: дагы да силер жаңы төрүлгөн балдар сыяктуудайсыңар. Азыр деле дененин каалоосун аткарып жашап жатасыңар. Жаңы төрүлгөн балдар сүт менен азыктанышат, ал эми башка тамакты кабыл ала алышпайт. Күчтүү тамакты кабыл ала алышпайт. Бир аз катуураак сөз айтып койсоң, адамдар ар кандай реакцияны жүргүшөт. Кээ бир адамдар айтышат, ырайымды гана айтышы керек эле, эмне үчүн мыйзамды айтып атат деп. Куткарылууга ээ болуп, Римдиктер 8-бөлүмдө жазылгандай, рухтун каалоосу боюнча жашаган адамдар эми мыйзам талап кылган адилдик болушун каалайт. Куткарылбаган адам мыйзамды толугу менен аткара албайт. Мыйзамдын талап кылган нерсесин аткарат. Мыйзам эмнени талап кылат? Киши өлтүрбө десе, анда жек көрбөшү керек, ачууланбашы керек, кыжырланбашы керек. Жек көргөн адам киши өлтүрүүчү адам менен барабар. Ыйык рух иштегенде, ыйык рухтун жетеги менен жашаганда кишини жек көрүү да албайт, ачуулана да албайт. Жакыныңдын үйүнө көз артпа, уурдаба, жакыныңдын үйүнө көз артпа деп айта турган болсо, эч бир адам жок боло турган болсо, бир нерсени алып кеткени уурдаганга барабар. Ойноштук кылба. Кумарлануу менен караган өз жүрөгүндө ойноштук кылган болот. Жада калса кумарлануу менен да караганга мүмкүн эмес. Ыйык рухтун жетеги менен жашаганда ошол жүрөктөр дагы акырындык менен бизден алыстайт. Кудайга жага турган, жашоого гана умтулган адамдардан болобуз. Машаякчылар бир аз жогоруда ыйык рухтун жетеги менен жашаган адам моралдык жактан чоң эле деңгээлге ээ болгон адам болуп саналат. Бир аз айтсаң эле бизден мыйзамды талап кылат, бизден иштерди талап кылат деп адам кабыл алышы мүмкүн. Бирок кичинекей жаңы балага бир мешок картошканы жүктөп коюп көтөрүп бар деп айткан менен барабар. Ошондуктан руханий жашоодо дагы бир аз убакыт өткөндөн кийин ал бир аз өсө баштайт. Руханий жашоодо бир чоң деңгээлге жете алат. Ыйык рухтун аткарган иши эмне экендигин мурунку жумада дагы мен айтып кеттим эле.
уккан күндө деле биз унутуп коюшубуз мүмкүн. Мурунку жумада пастор айтты эле, кайра эле айта береби? Ооба, кайра эле айта берем. Кайрадан кайталап айткан күндө сиздердин жүрөгүңүздөрдө бир аз орун алышы мүмкүн. Аяттарды жаттаган учурда деле силер бат эле жаттап аласыңарбы? Улам кайталап кайталаганда жаттай алабыз. Мисалы үчүн чет тилдерди окуганда дагы биз кечке чейин ошол сөздөрдү кайталап айтканда гана чет тилдерди үйрөнөбүз. Маанилүүсү кайталап айтышыбыз керек. Мен сиздерге эмне үчүн кайталап айтып жатамын? Ошол сөз мык менен силердин жүрөгүңүздөрдө кадала тургандай кылып айтып жатам. Бир аз убакыт өткөндөн кийин адам денинин каалоосун аткарып жашашы мүмкүн. Ошондуктан 1 Корунтуктар 3-бөлүм 3-аятта айтылат: ортоңордо көрө албастык, уруш, талаш, келишпестик бар болот. Силер адамдык кылып жаткан жоксуңарбы? Корунттагы бир туугандарда ар кандай билим дагы бар эле, жазууну да окушкан эле, бирок ортосунда уруш, талаш, түшүнбөстүк пайда болгон. Кээ бир жыйындарда пасторду жакшы көргөн адамдар, пасторду жек көргөн адамдар деп эки группага бөлүнүп кетишет. Пастор дагы өзүн жакшы көргөн адамдарды жакшы көрөт, жек көргөн адамдарды жек көрөт. Бул пасторга коюлган эки деген баа. Тескерисинче пастор жек көргөн адамдарга жакын болушу керек. Пастор менен учурашпастан тетиги алыстан кайрылып кеткен адамдарга тескерисинче пастор дагы бир жолу барып учурашышы керек, алар менен жакын болгонго аракет кылышы керек. Ал алсыз адам болгондуктан пастор ага жакыныраак болушу керек. Жакшы көргөн, жаман көргөн деп эки группага бөлүнүп кетет. Ал адамдык иш болуп саналат. Ортодо көрө албастык, түшүнбөстүк, уруш, талаш пайда болот. Ыйык рух биздин алсыз жашообузда жардамын берет. Биз канчалык күчсүз, алсыз экендигибизди сөз аркылуу түшүнөбүз. Биздин алсыз жашообузда сыйынган учурда дагы биз кандайча сыйынууну билбеген учурда ыйык рух бизге жардамын берет. 1 Жакан 5-бөлүмдө анын эрки боюнча эмнени сурасак, ал бизди угат. Жакып 4-бөлүмдө силер сурасаңар дагы ала албай жатасыңар, анткени өзүңөрдүн кумарларыңарды канааттандыруу үчүн сурап жатасыңар. Кудай өзүнүн эрки үчүн биздин сураганыбызды угат. Өзүбүздүн денебизди канааттандырыш үчүн сыйынуубузду укпайт. Ар бир аткарылган сыйынуубуз Кудайдын эркине дал келиши керек. Биз эмне сураарыбызды билбегенде, кандай сыйынаарыбызды билбеген учурда ыйык рух бизге күч берет, жардамын берет. Кудайдын эрки боюнча сыйынбаган учурда ыйык рух ал учурда дагы бизге жардам берет. Римдиктер 8-бөлүм 26-аятта ошол жөнүндө жазылат. Ыйык рухтун аткарган дагы бир иштерин карай кетели. Эфестиктерге жазылган кат 4-бөлүмдү чогуу ачабыз. Эфестиктерге 4-бөлүм. Эфестиктер 4-бөлүм 3-4 аяттар. Рух биримдигин тынчтык байланышы аркылуу сактоого аракеттенгиле. Дене бирөө, рух бирөө, чакырылып алынганыңарда бир үмүткө чакырылгансыңар. Бул жерде карасаңыздар, рух биримдигин куткарылган адамдар биримдик ошол тынчтыгын сакташы керек. Куткарылганга чейин Ышая 53-бөлүм 6-аятта жазылгандай, ар кимибиз койлордой болуп адашып жүргөнбүз, ар бирибиз өз жолубузга бурулуп кеткенбиз. Ар кимибиз өз жолубузга
түшүп, өзүбүздүн оюбуз, өзүбүздүн тажрыйбыбызга таянуу менен куткарылбаган адамдар экөө эч качан бирөө боло албайт. Аялы менен күйөөсү ар кандай ыңгайлуу жашоо үчүн экөө бир болушат, бирок экөөнүн жашоосу, ойлору такыр эле эки башка. Ошондуктан бир аз эле бир нерсе болсо ажырашабыз деп киришет. Кээ бир учурда бала төрөлгөндө эми айла жок жашап көрөлү деп макулдугун берип жашашат. Айла жоктон жашашат. Куткарылган адам экөө биригет, бир болот. Анткени ишеним дагы бирөө, үмүт дагы бирөө. Жашаган жашообуздун максаты да бирөө. Кудайдын сүйүүсүнө умтулган адамдарбыз. Кудайдын сөзү менен бир болушубуз керекпиз. Бир болууга аракеттенгенде экөө ажырап кетиши мүмкүн. Куткарылган учурда Кудай бизди бириктирген бир туугандарбыз. Бир рухка, биз жашаган жашообуздун максаты дагы бирөө. Ошондо гана бир боло алабыз, биримдик. Эмне кылсак дагы, кубанычта дагы, азапта дагы бир. Биздин үмүтүбүз бул дүйнөгө эмес, асман падышачылыкка болгондуктан кайрадан келе турган Ыйса Машаякты күтүү менен жашаган адамдарбыз. Кандай кыйынчылыктар келбесин, биз тагдырыбыз бир адамдарбыз. Биримдикке, бир болууга аракеттенгиле деген жок. Ошол рух бириктирген биримдикти сактаганга аракеттенгиле. Бала жаңы төрөлгөндө аны төрөгөн ата энеси, үй бүлөсүндө байкеси, эжеси бардыгы бар. Эми биз бардыгыбыз бир рухка, бир денеге чөмүлүп, бир рухтан ичкенбиз. Машаяк биздин башчыбыз. 1-Корунтуктар 12-бөлүмдө айтылат. Бардыгыбыз бир рухка, бир денеге чөмүлүп, бир рухтан ичкенбиз. 1-Корунтуктар 12-бөлүм 27-аятта. Машаяктын денесисиңер, мүчөлөрүсүңөр. Ар бирибиз ошол дененин мүчөлөрүбүз. Оозунун ролун аткарабыз, колдун ролун аткарабыз, же болбосо көздүн. Биздин денебизде көзгө көрүнбөгөн ар кандай органдар, мүчөлөр бар сыяктуудай эле. Бир тууганда сиздин кандай кызматыңыз бар десе, мен буттагы манжамын дейт. Анын аялынан сурасаң, ошол манжанын тырмагымын деп айтат. Бутубуздагы чыпалак жок болуп кетсе, эч нерсе болбойт деп ойлойбуз, бирок чыпалагы жок адамдын баскан адамдын кадамдары башка болуп айырмаланат. Ошондуктан денебизде кандай мүчө болбосун, анын бирөө дагы кереги жок эмес, бардыгы керектүү өз ролун аткарып келишет. Менин колумдан келген нерсени аткаруу Кудайдын эрки, колундан келбеген нерсени аткаруу бул текебердикке жатат. Кудайдын сөзүн үйрөнүп, руханий жактан колдон келген нерсенин бардыгын аткаруум керек. Ошондуктан куткарылган адамдар рух биримдигин сактаганга аракеттениши керек. Адамдык ойлор менен, адамдык жолдор менен эмес, сактаганга аракеттенгиле сөз аркылуу. Рух бириктирген нерсени сактагыла. Шайтан аны ажыратып, чачыратып жиберем дейт. Куткарылган күндө дагы бул дүйнөдө канчалык сыноолор, азгыруулар көп экенин билесиздерби? Ыйык рухтун жетеги менен жашабасак, көзүбүзгө көрүнгөн жашоого бат эле четтеп кетишибиз мүмкүн. Мисалы үчүн, күйүп турган оттагы
отторду ажыратып кое турган болсоңуз чок жалгыз өчүп калат. Жалгыз адам эч качан руханий жашоо менен жашай албайт, рухтун жетеги менен да боло албайт. Куткарылган учурда ал жалгыз куткарылат. Ал эми куткарылгандан кийин эми баардыгыбыз биримдикте жашаган адамдарбыз. Өчүп бара жаткан чокту да кайрадан бириктирсек, ал жалындап от күйөт. Биз качан бир болгон учурда эки рух биз аркылуу көптөгөн иштерди аткарат. Рух биримдигин сактоого аракеттенгиле. Шайтан аны ажыратууга аракет кылат. Шайтан биздин куткарылуубузду тартып ала албайт, бирок руханий жашообузда ар кандай нерселерди жаратат, азгырууларды, сыноолорду. Бул дүйнөдөн руханий жашоодон алыстап кетүүбүзгө ар кандай тоскоолдуктарды жаратат. Куткарылды деген адамдын күбөлөндүрүүсү ошол жыйында, биримдикте чогуу болушу керек. Мен ошол дененин бир мүчөсүмүн деп. Кубалап чыгарган күндө дагы биз эч качан жыйындан кетпешибиз керекпиз. Ким силерди кубалап чыгармак эле. Жаңыдан куткарылган адам, кийин куткарылган адам баардыгыбыз биримдикте. Мисалы үчүн бир үй бүлөдө чоң ата бар, чоң апа бар, бир аз акылынан ажырап калган чоң ата, чоң апа бар, атасы бар, апасы бар, эжеси бар, байкеси бар, эң эле кичүүсү сөз укпаган, тил албаган бала бар, андан кийин жаңы эле төрөлгөн ымыркай бала бар. Ошолордун баардыгы бир үй бүлө болуп саналат. Кичинекей жаңы төрөлгөн бала айтпастан туура эмес иш кылат, сыйып коет деп эле аны үй бүлөдөн тышка чыгарып коебу? Жок, баардыгы ошол балага кам көрүшөт, жардамы берет. Куткарылган адамдар дагы биримдикке чакырылган адамдарбыз. Ошол бир болгон учурда бири-бирибизге жардам берип, көмөк көрсөтүп. Дагы бир жерде ача кетели. Эфестиктерге жазылган кат 4-бөлүм 11-аят. Эфестиктерге 4-бөлүм 11-аятты чогуу окуйбуз. Баардыгыбыздын ишенимибиз жана Кудай уулун таанып билүүбүз бирдей деңгээлге жеткенге чейин. Кудайдын уулун таанып билүүбүз, ишенимибиз бирдей деңгээлге жеткенге чейин. Таанып билүүбүз бир болгон учурда ишенимибиз дагы бир болот. Азыркы учурда бардыгы эле бир машаяк ишенет, бирок эмне үчүн бардыгы бир боло алышпайт? Конфессиялар дагы бири-бири менен тартышышат, урушушат. Окшош эле методисттер жыйыны болобу, же болбосо башка жыйындар болобу, өздөрү менен өздөрү согушушат, урушушат. Америкага барган учурда, мисалы үчүн Кореядагы элдер Америкага барганда, ошол Америкадагы жашаган адамдар кандай жактан билип албайт, билбейм, аэропорттон түшөрү менен өзүнүн жыйынын алып кетет. Жыйынын алып барып жашай турган үйдү дагы даярдап беришет, балдары бара турган мектепти дагы даярдап беришет, жумушка дагы орноштурушат. Албетте, карап көрсөң жакшы. Алардын максаты эмне? Өздөрүнүн жыйынына алып кетейин деп. Биздин жыйынга келейин деген адамды эмне үчүн өзүң жыйынга тартып кеттиң деп пасторлор бири-бири менен урушат. Кечирип коюңуздар, бирок ошондой көрүнүштөр бар. Эмне үчүн уруш талаш болот? Ал өзүнүн жемиби же? Ал бир нерсе эмес. Биримдик жок. Биздин жыйындар азыркы учурда статистика боюнча Корея мамлекетинде 226 жыйын бар. Чет мамлекеттерде 80 мамлекетте биздин жыйындар 926 жыйын бар. Күндөн күнгө жыйындардын саны көбөйүп келе жатат. Баардыгыбыз бирбиз. Баардыгы биздин жыйындар бир жыйын.
кайсыл жака барбайлы биздин жыйындар бар. Жыйындарды көрүп сүйүнөбүз, анткени бири-бирине жардамын беришет, материалдык жактан дагы жардам көрсөтүшөт. Бирбизби? Эмне үчүн адамдар уруш талаш болушат? Анткени таанып билүүсү башка болгондуктан ишеними дагы башка болот. Анан жыйынтыгында уруш талаш пайда келип чыгат. Бардыгыбыздын ишенимибиз жана Кудай уулун таанып билебиз, бирдей деңгээлге жеткенге чейин. Биздин жыйын азыр өскөн жыйын, чоң жеткилең деңгээлге болуп калган. Биздин жыйын деле башында чогулуп баштаган учурда көп эле уруш талаш болгон. Анткени кичинекей балдар чогулганда бир нерсени талашып урушушат. Азыркы учурда бири-бирине жардам берген жыйын. Биздин жыйын ушунчалык өскөндүктөн, өнүккөндүктөн чет мамлекетке чейин биздин жыйындар таркап жатат. Кичинекей балага бир чоң нерсени тапшырып берүүгө мүмкүнбү? Жок. Кудайдын денеси болуп саналган жыйын бир болгондой эле куткарылган адамдар дагы биз бир болууга умтулушубуз керек. Матай 5-бөлүм 48-аятта асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула. Биз кандайча атабыз жеткилең сыяктуудай жеткилең боло алабыз? Ыйса Машаяк эмне үчүн мындай сөздөрдү айткан? Атаңар жеткилең болсо, сен жарымына чейин жеткилең бол деп айткан жок. Акырындык менен Кудайга окшоп жашап, Ыйса Машаяк келген учурда биздин денибизге чейин өзгөрүлөт дагы, жеткилең боло алабыз. Ишенимибиз жана таанып билибиз бир деңгээлге жеткенге чейин. Машаяк ал жеткилең. Ошол Машаякка окшош болуп биз дагы өсүшүбүз керекпиз. Элчи Павылдын жашоосун карап көрүңүздөрчү. Элчи Павыл аркылуу, бир адам аркылуу. Галатиялыктар 6-бөлүмдө элчи Павыл айтат: мен Ыйсанын жараатын өзүмдүн денемде алып жүрөм. 1-Корундуктар 11-бөлүм 1-аятта: мен Машаяктан үлгү алгандай эле силер да менден үлгү алгыла. Элчи Павыл өзүнө ишенүү менен, кайраттуулук менен мен Машаяктан үлгү алгандай силер да менден үлгү алгыла деп айтат. Галатиялыктар 4-бөлүм 19-аятта: силерде Машаяк көрүнгөнгө чейин мен силер үчүн кайрадан толгоо азабын тартам. Энеси баланы төрөш үчүн толгоо азабын тартат. Баласы чоңоюп калган күндө дагы энеси баласы үчүн дагы кайгырат, ойлонот. Адам качан адам болуп иш аткарганда адам болуп саналат. Инсандык сапаттары сөзсүз түрдө өзгөрүлүшү керек. Силердин ичиңерде Машаяк көрүнгөнгө чейин кайрадан мен толгоо азабын тартамын. Машаякка окшош болуп жашаганда биз ишенимибиз жана таанып билүүбүз бир болгон жамаатта чогуу боло алабыз. Куткарылган адамбы же жокпу, аны дагы билбестен адам шек санап жашай турган болсо, Кудай ал адам аркылуу эч нерсе ишин аткара албайт. Ишенимибиз жана таанып билүүбүз бир болгон учурда Кудай өзүнүн көптөгөн иштерин ишке ашырат. Дагы бир жерде ача кетели. Эфестиктерге жазылган кат 3-бөлүм 20-аят. Эфестиктер 3-бөлүм 20-ны чогуу окуйбуз. Биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан, сураганыбыздан да же ойлогонубуздан да артык кыла ала турган Кудай. Биздин ичибизде дейт. Биз. Кудай каякта? Куткарылган адамдардын ичинде.
куткарылган адамдардын баардыгы биримдикке чогулган, ошол биримдикте күчү менен аракеттенип жаткан. Кудайдын күчү бар жерде. Элчилердин иштери 2-бөлүмдү карасак, элчилердин айткан сөздөрүн угуп, бири-бири менен баарлашып, нан сындырышып, чогуу сыйынышкан эле. Ошондо Теңир жыйынга куткарылгандарды күн сайын кошуп жатты. Ыйыктар бири-бирине жардамын көрсөтүшүп, көмөк көрсөтүшүп, бир болгондо Теңир күн сайын аларды санын кошуп жатты. Мен бул учурда Гонконгко барганда, Гонконгдо жакшы кабарды таркатуу оңой эмес. Эмне үчүн? Анткени акыркы күндөрү коронавирус пандемияга байланыштуу саясат жагынан да көптөгөн бөгөттөр коюлуп, көптөгөн Кытай эли 300 миңден ашыгы башка мамлекеттерге көчүп кетишкен эле. Бирок ага карабастан алардын калкынын саны азайган жок. Ошого карабастан жыйындагы бир туугандар бүт баардыгы биригип, өзгөчө апалар группасын карасаңыздар, шунчалык эмгектенишет, кухняга келип тамак жасашат. Мен семинар өткөрүп жаткан учурда күн сайын ар кандай ар түрлүү тамактарды жасап беришип, кызмат кылып жатышты. Дагы бир диакон, бир центрдин ээси, кожоюну ошол жака тамактанып, шунчалык кызматтарын аябастан аткарып келе жаткандыктан жыйын улам өнүгүп, өсүп келе жатат. Бир туугандардын баардыгы бирге пастор менен чогуу биргеликте кызматташкандыгы үчүн куткарылган адамдардын саны күндөн күнгө көбөйүп, жыйын толуп калды. Кандай болгон күндө дагы ишенген ишенимибиз жана таанып билүүбүз бир болгон учурда Кудай сураганыбыздан да, ойлогонубуздан да артык нерсени аткарып берет. Биздин сураганыбыз эмне? Бай бололу, жакшы жашайлы деп суранабызбы? Жок. Кедей болобу, бай болобузбу? Кудай эмнени берсе, ошого ыраазычылык билдирүү менен, бай болсок, байлыкты Кудай үчүн арнап жашашыбыз керек. Биздин сураганыбыз, ойлогонубуз эмне? Жатсак дагы, турсак дагы, кандай кылган күндө Кудайга жагып жашай алабыз? Кандай кылган күндө адамдарга жакшы кабарды жеткире алабыз? Ойлогонубуздан да артык кыла ала турган Кудай. Биздин жыйын өтө эле жакшы өнүктү деп мен айта алам. Анткени баардыгыбыз азыр биримдиктебиз. Биздин мамлекетте гана эмес, дүйнө жүзүндөгү баардык мамлекеттеги жыйындар эмнени сурасак, ошону дагы берип жаткан Кудайга ыраазыбыз. Мен дагы түшүнө албайм, кандайча ушул иштердин баардыгы болуп аткандыгын, бирок Кудай гана аткарып жаткан иш. Чет мамлекеттеги жыйындар үчүн биздин сырткары көптөгөн диний уюмдар бар. Бирок биз канчалык карап көргөн күндө дагы бизге ошоп таалыкпастан Кудай үчүн кызмат кылып, Кудай үчүн жакшы кабарды таркатып жашаган андай иштер көп эле болуп өткөн жок. Көп эле болсо өтө жакшы болмок андай уюмдардын. Ошондуктан менин оюмча дүйнөнүн акырында жакшы кабарды таркатуу ишин бизге тапшырып берди деп мен ойлоймун. Азыркы учурда Ким Чон Ын ракеталарды биз тарапты көздөй учуруп жаткан учурда дагы биз жака жетпейт. Эмне үчүн? Анткени биз Кудайдын ишин аткарып жатабыз. Саясатчылар дагы албетте жакшы кызматты аткарышы керек. Содом жана Гоморра шаарларында
10 адил адам жок болгондугу үчүн талкаланган Кореяда канчалаган адил адамдар жашап жатышат. Жакшы кабар үчүн бүт бардыгы бир тилекте, бир ойдо, бир кызмат менен кызмат кылам деп даярданган адамдар өтө көп. Ошондуктан жакшы кабар иши таркатылып жаткан учурда бир дагы адам, бир дагы башка бир нерсе биздин мамлекетти талкалай албайт. Анткени Корея мамлекетинин тагдыры биздин колубузда деп айтсак болот. Мен да Кудайдын астында сыйынамын. Биз азыр ушунчалык Кудайдын астында жакшы кабар таркатып жатабыз. Кудай бизге кандайдыр бир тоскоолдуктар жаралса, Кудай бизге жардам бериңиз десем, Кудай ооба түшүнүктүү дейт. Содом, Гоморра шаарларында 10 адил адам боло турган болсо, ал шаар талкаланбайт болчу. Содом, Гоморра шаарлары 10 адил адам болсо, анда талкаланбайт деген нерсени адамдар билчү беле же билчү эмес беле? Албетте билчү эмес. Азыр карап көрсөңүздөр, өтө коркунучтуу жашоодо жашап жатабыз. Бүгүн болобу, эртең болобу согуш ачылып кете турган жашоо. Дүйнөнүн акыры экендигин түздөн түз көзүбүзгө көрүнүп турган иштерди байкасак болот. Ыйса Машаяк келерине өтө эле аз убакыт калганда биз жашап жатабыз. Ошондуктан колдон келишинче аракет жасашыбыз керекпиз. Кудай Израиль элин гана сактайбы, коргойбу? Израиль эли азыркы күнгө чейин Кудайга ишенишет, бирок Ыйса Машаякка ишенишпейт. Гомосексуализм күнөөсү эң эле өнүккөн мамлекет азыр Израилдин Тель-Авив шаарында. Бирок эмне үчүн ошо карабастан Кудай Израиль элин сактап келет, коргоп келет. Жезекил 36-бөлүмдө жазылгандай, Кудай Израиль элин тандап алгандыгы үчүн, Кудай өзүнүн ысымын сакташ үчүн Израиль эли талкаланган күндө дагы аны тандап алган Кудай тирүү экендигин көптөгөн элге далилдеш үчүн. Андай боло турган болсо, Кудай Корея мамлекет аркылуу дүйнө жүзүнө жакшы кабар таркатып жаткан болсо, Израилге караганда анда биздин мамлекет маанилүүрөөк го. Эң акырында өчүп бара жаткан ошол жакшы кабар шамын кайрадан жалындатып күйгүзүп жаткан биздин жыйынды Кудай сөзсүз түрдө сактап келет. Биз ошого ишенебиз. Биздин убакыт өтө аз, жакшы кабарды тарката турган убакытыбыз өтө аз, өтө тар. Ошондуктан мүмкүнчүлүк болуп турган учурда бүт аракетибизди колдон келишинче жумшайлы. Бардыгыбыз биримдикте, бир ойдо, бир тилекте Кудай биз аркылуу иштерине ишенүү менен биз колдон келишинче бардыгын аткаралы. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, Кудай, сиз белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында, бул дүйнө дагы да күнөөгө батып, алсыз коркунуч жашоого бара жатат. Бирок Кудай, сиз бизди биринчиден куткарып алып, денеңиз болгон жыйынга жайгаштырып, тилалчаак болуп жашап, жакшы кабарды таркатып, бир ойдо, бир тилекте, бир жүрөктөрдө биримдикти сактап жашаганга жардам бергендиңиз үчүн ыраазыбыз. Биз алсыз кезибизде бизге жардам берип, күн сайын биздин жүрөктөрүбүздү, ойлорубузду жаңылап, сиздин эркиңиз үчүн жашаганга жардам бергендиңиз үчүн ыраазыбыз. Биздин Кудай бир гана биздин жашообузду өз сөзүңүз менен бекемдеп, жетектеп, денебиздин каалоосу үчүн эмес, бир гана сиздин эркиңиз үчүн жашаганга бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын исми менен сыйындык. Аминь.